Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, ардагерлер жана кызматтык турак жай аземинин катышуучулары. Айкөл Манастын ыйык журтунда Чыңгыз Айтматовдун конушунда кут тарыган мамлекеттин башаты болгон касиеттүү Талас жергесинде прокуратура кызматкерлеринин турак жай ачылыш аземине сиздер менен чогуу күбө болуп жатканыма кубанычтамын. Кайсы бир кылымдарда, замандардын кайсы бир бүктөмдөрүндө эгемендүүлүгүн жоготуп алган ата-бабаларыбыз өз алдынча элдүүлүктүн кайра калууна келебин эңсеп, самап, ата журтубуз ак өргөбүз болсо экен деп өзү алдынча түтүн булатып, түндүк көтөрөр заманды тилеген экен. Анын сыңарындай мына бүгүнкү күндө мамлекетибиздин экономикалык шартына байланыштуу прокуратура органдары көйгөйлөрүнө көңүл бурулбай келген. Азыр биздин мына ачылыш аземинде жакшы жашаганга себеп болгон бул мамлекетибиз түптөлгөн мамлекетте жашап атып, ар бир органдын, мамлекеттик уюмдардын иштөөсүнө биринчи шарт түзүү бул мамлекетибиздин милдети болуп саналат. Өзүңүздөргө маалым, былтыркы жылы Талас областында болгон иш сапарда прокуратура кызматкерлеринин имараттарын, ошондой эле турак жайларынын акыбалын көрүп, сөз түрдө оңдоо талап кылууларын эске алып, аракет жасадык эле. Мына бүгүн Кудай буйрса жыйынтыгы келип чыгып турат. Талас областынын прокуратуранын областтык имараты 66 жылдары, ал эми Талас шаары, Талас районунун прокуратуралары да ушу 60 жылдары курулган, эскилиги жеткен, иштөөгө толук шарты жок эле. Ал эми кызматкерлерибиз болсо алган эмгек маяналары квартирага араң жетип, жашоо шарт кыйынчылык болгондо бүгүн мамлекеттин өлкө башчысынын талабы коррупция менен күрөшүү, мыйзамдуулукту так көзөмөл кылуу. Мыйзамдуулукту көзөмөл кылуу үчүн биринчи биз кызматкерлерге шарт түзүп берүү милдети эле. Ошол максатты көздөп, мына маңдайыңыздарда турган жаркыраган 32 квартиралуу 4 этаждуу имараттын бүгүн ачылыш аземинде турабыз. Бул имарат, урматтуу кесиптештер, сиздерге кут кылсын, ак жолтой болсун. Ушул жерде береке пейиз кирип, бала чакаңыздар менен аман эсен болуп, көптөгөн ийгиликтерге жетериңиздерге мен ишенем. Биздин бул ачылыштын жакшы жөрөлгөсү болуптур, урматтуу бүгүнкү ачылыш аземинин катышуучулары. Мен азыр келип уктум, кызматкерлерибиз көчүп кирип, алгачкы жолу бир күн түнөбөй атып, 8 кыздуу болушуптур. Ушул кыздарыбыздын өмүрү узун болсун. Ата-энесине да ден соолук, көп балалуу болгула, ийгиликтер жаралсын. Мен жакшы жашаган кылдым, Кудай буйрса ак жолтой кызматкерлер өнүп өскөн турак жай болоруна. Урматтуу кызматкерлер, кесиптештер, мына Талас облусунда 90% кызматкерлердин турак жайы менен чечтик, Кудай буйрса. Өзүңүздөргө маалым, бир гана Кара-Бура районунда калды, кызматтык батири жок. Ал эми башка райондордо, областында толугу менен камсыз болду. Мен ойлойм, мамлекет ушундай шарт түзүп жатканда, эмгек маяна бүгүн Кудай буйрса 1 айга жетерлик, туурабы? Эмгек маяна жетишерлик, жашаган таза, бүт шарты бар үйдө жашап атып, биздин бир гана милдет талап калды. Биз татыктуу мыйзамдарды көзөмөл кылышыбыз керек. Коррупция менен татыктуу күрөшөсүздөр деген ойдомун. Талас облусундагы Талас жериндеги жарандардын укуктарын сиздер эч кандай башка кызыкчылыктарды көздөбөстөн коргойт деп мен терең ишенем. Бул имарат былтыры шартты көрүп барып, биз маалымат бергенден өлкө башчысы Жапаров Садыр Нуркожоевичтин демилгеси менен мына бюджеттин эсебинен толук салынып бүттү. Демек өлкө башчысынын сиздерге болгон бул койгон талапты шарт түзүү менен ишке ашырат деген терең ишеничте турат. Ошондуктан мына үй бүлөңүздөр турат. Барыңыздарга ийгилик каалайм. Бүгүн прокуратура кызматкерлери Талас облусунда
толук шартта, заманбап, албетте кемчилдиктер бар. Кудай буйруса күзгө чейин мына областтык имараттын зданиясын бүтсөк, толук ремонттоп салып, Талаш шаарында болсо толук бүттү, мына өзүңүздөр көрдүңүздөр. Демек бардык шарттар түзүлдү. Сиздер уят кылбастан өз милдетиңиздерди ак ниеттүүлүк менен аткарасыз деген ойдомун. Ошондуктан барыңыздарга ден соолук каалайм, конушуңуздар жайлуу болсун. Рахмат көңүл бурганыңыздарга.